балбаныбыз азыр 67 килограмм салмак чембирдигинде коло медаль үчүн беттеш өткөрөт. Анын атаандашы Реза Махди Аббаси, ирандык күчтүү балбан. Андыктан Разакка азыр өзүн мыкты деңгээлде көрсөтүүгө өтө маанилүү. Разак Бейшекеев, мынакей караңыздар, дагы бир кыргыздын жылдызы, жаш жылдыз Разак Бейшекеев, жаштар арасында дүйнө чемпиону. Жана мынтип өзүнүн карьерасында чоңдор арасында Азия чемпионатынан медаль алууга быйыл аттанып, натыйжада коло медаль үчүн күрөшүү мүмкүнчүлүгүн сактап отурат. 19 гана жашта быйыл Кыргызстан чемпионатын утту. Разак Бейшекеев финалда күчтүү делинген тажрыйбалуу Азия чемпиону Танар Шаршембеков тутканын билебиз. Күткөнбүз негизинен Разактан жок дегенде финалга чейин чыккан бир чыгат го деген ойлор болгон. Бирок бул жагына да шүгүр, коло медальды утуп ала турган болсо, Разак Бейшекеев үчүн 19 жаштагы балбан үчүн бул дагы менин жеке пикиримде жаман эмес жыйынтык. Азыр эки балбан тең килем ортосуна көтөрүлүүдө. Реза Махди Аббаси, Иран Ислам Республикасынын өкүлү. Ал эми анын атаандашы Разак Бейшекеев, кыргыз балбаны. Ал дагы акырындап ортого чыгууда. Кыргызстандык балбанга ийгилик каалайбыз, урматтуу мекендештер. Астана 2023 жылдагы Азия чемпионаты, грек-рим күрөшү 67 килограмм салмак чембирдиги, коло медаль үчүн беттеш. Ортодогу калыстын белгиси берилди. Жана азыр Разак Бейшекеев килемдин ортосун ээлеши керек. Негизинен килем ортосун азыр ирандык балбанга берип иштеп жатат. Бул нерсе эми жакшы эмес, жыйынтыкталып калышы мүмкүн. Ой-ой-ой, эң сонун ал ортодо. Разак Бейшекеев 4 упайлык ыкманы жасап азыр 4-0 эсебинде алдыга чыгууда. Күтүлбөгөн жерден ыкма жасаганды өтө жакшы өздөштүргөн Разак. Азыр аны бизге тастыктап көрсөттү. Эми шашпай күрөшүш керек. Ирандык балбан эми шашып күрөшүп баштайт. Бул нерсе психологиялык жактан түшүнүктүү болуп турат. Сондуктан азыр кыргызстандык балбан шашпастан күрөш өткөрүшү зарыл. Однозначно. 4-0 это отличный результат пока что. Без пальцев, говорит борцу из Ирана. И отлично! 2 балла Разак Бейшекеев. 4 просят сейчас Азат Эркибаев и Улбек Карачолоков. Ратбек Мамбетов, конечно, спокоен в этой ситуации. Личный тренер Разака Бейшекеева. Конечно, отличная практика, что личные тренеры, они сами выводят своих борцов на таких больших турнирах. 6-0, друзья. Еще 2 балла, и иранец Аббаси будет уже повергнут. Пытается взять захват сейчас Аббаси. Спокойно. Разаку нельзя тоже особо спешить. 6-0. Мы видели, что в начале, помните, сегодняшнего дня Кавана из Японии, индийца, выиграл 13-6, хотя проигрывал 6-0. Так что Разаку, я думаю, что сейчас расслабляться нельзя ни в коем случае. Он это прекрасно понимает. Да и тренер, который в углу, конечно, ему не позволит это сделать. 42 секунды еще есть. Время идет. Конечно, для Разака это будет большая победа. Конечно, у нас всех надежд на Разака очень большие. Потенциально, конечно, это будущая яркая звезда мировой борьбы. И сейчас, конечно, эта медаль на чемпионате Азии в 19 лет, я думаю, что будет хорошим плацдармом для этого всего. Разак, отлично! Здесь нет, оценки нет. Но какой же взрывной сейчас Разак Бейшекеев, последние секунды. И все, 6-0 забирает. Первый период Разак Бейшекеев идет в свой угол. Ну, я думаю, что сейчас нужно передохнуть, и у него будет впереди еще 3 минуты. Давайте послушаем.
Ну, кроме как, смотри, Өйдө кара. үйдө кара деди. Адам башка эчтеке кылган жокпуз. Андан башка сөз деле сөз сүйлөп атат, улбай калды тилекке каршы. Өйдө кара дегенде бир жакшы сөз айтылган болуш керек. Туура. Улукбек Карачолоков, мынакей ага машыктыруучу. Азыр Разакка акыркы сөздөрүн айтып кеткенде. Разак эми ушундай эле күрөштү уланта бериш керек. Азыр негизинен бутка турууда эң сонун кетип жатат күрөш. Ушундай эле деңгээлде күрөштү улантуу зарыл азыр Разакка. 6-0 бул жакшы артыкчылык. Грек-рим күрөшүндө өтө сонун артыкчылык. Албетте ата-анасына партер бербеш керек мүмкүн болушунча. Бул нерсе үчүн активдүү болуш керек же ага чейин ыкма колдонуп кетүү зарыл. Ошол мезгилде тобокел кадамга баруунун дагы Разакка эч кандай мааниси жок. Азыр Blue Action деп айтып жатат. Авайла. Разак авайла ушул жерде колду чыгарса. 2 упай берип жатат капталгасы. Бетте шаяктагы урматтуу мекендештер. Разак Бейшекеев 19 жаштагы кыргызстандык балбан ошентип Азия чемпионатынан коло медаль менен кайтууда. Тилекке каршы биздин балбаныбыз биринчи беттешинде күчтүү делинген япониялык балбанга жеңилип калды, бирок мынакей жыйынтыгында жалпыбызды кубантып азыр коло медаль тагынууда. Эми азырынча расмий түрдө эмес, дагы да болсо челлендж карап жатат, бирок менин оюмча бул жерде эч кандай челлендж карай турган учур жок. 2 упай Разакка легалдуу түрдө берилиши керек. Но переживает, видно, Разак, переживает. Сейчас здесь, я думаю, что нет повода для этого. Да, конечно, активность была, и 2 балла получает Разак Бейшекеев. У нас, друзья, максимум пока что. 2-я медаль. Бронза Разака Бейшекеева. Мы с этим поздравляем. Бизде бүгүн кесиптеш минимум 4 медаль болот азыр. Да. Жок дегенде күмүш медальдар. Биз эми алтын болот деп үмүт кылып туралы. Максимум бүгүн 5 медаль болуш керек. Буйрса. Разак Бейшекеев, друзья, поздравляем молодого борца с этой победой. Бронзовая медаль, конечно, ну пахнет золотом. Улукбек Карачолоков, Ратбек Мамбетов сразу поцеловал своего подопечного. Ну и наш главный тренер спокоен. Им нужно готовить уже, конечно, следующих наших ребят. Еще 4. Ну, господи, боже мой. 3 еще. Азыр жалпы Азия элин бир силкинтүүгө өтө жакшы мүмкүнчүлүк келип турат. Негизинен кыргызстандык балбандарга. Негизинен Азия чемпионатында бир турнирде 4 алтын медаль боло элек грек-рим күрөшүнөн, бир күрөштү алып караганда. Ошондуктан эң сонун мүмкүнчүлүк бүгүн 4 алтын медальды алууга. Бир учурларда 2018-жылы ошол учурда биз көпчүлүк айтчуда. 2018-жылы Кыргызстан Азия чемпионатын өткөрүүгө өтө мынакей келип турат. Эң сонун мүмкүнчүлүк. Биздин балбандар Азия чемпионатында өтө көп алтын медаль алат деп. Менин жеке пикиримде